Биз азыркы учурда Анарбак коңшуна келдик. Бул жакта турган кишилердин бардыгы ушул жердин тургундары. Азыркы учурда ушул жактын кишилердин үйлөрүн жокко чыгарып, ген план өзгөрүү боюнча бул жакта бир аз маселе болуп атат. Кененирээк тургундардан угалы. Ассалам алейкум ата. Алейкум салам. Биз ошо Анарбакты 2017-2018 жылы бөлүнүп берилген. Бул жерге баары тең ушакта турган элдердин баары тең акчага сатып алган үйлөр. Садыр Нуркожоевич, биз сизден суранар турчуган нерсебиз эң башкысы. Биздин жана жогоруда айтып кетпедиби? Жалпы шаардык ген план чыкканда биринчи биз ген планга киргенбиз. Ал эми 12-январда болгон отурумдун жыйынтыгы менен биз ген пландан чыгып калыптырбыз. Ушул биринчи ген план чыкканда бизде моногореке сары менен белгиленип келген да. Бул жагыбыз болсо сос объектибиз бар болчу, паркыбыз бар болчу дегендей баардыгы деген туура келген болчу да. Анан мына 3 күндүн аралыгында эле функциясы белгиленбеген зона болуп калыптыр да бижерчи. Ошондо эчтекебиз жок болуп, ушундай болуп белгиленип калдык да. Сизден биз өтүнөбүз. Биз 2022 жылы мына ушул Аламидин районунан кызыл китеп алганбыз. Мэрге звонтет, мэр менен сүйлөшүп атканын сүйлөшкөнүн биз деле уктук. Мэр деле өзү деле точно билбейт экен ушакта ушундай айыл бар экен. Ушул жерде элдер ар кайсысы бирөө Россияда, бирөө Европада жүрүп, жаштар ушул жерден карлар деле бар, эптеп үй салган. Мына мен өзүм 2-3 жылдан бери контейнерде жашадым. Канча жылдан бери иштеп ошол үйдү салып келатабыз. Бүт бар ушул жердегилер карапайым элдер. Канча жылдан бери эмгек кылып, канча жылдан бери талаалап жүрүп, канча бирөөбүз эмгичекти кредиттерибизден кутула элекпиз, кредиттебиз. Ушул кызыл китептерибизди, тех паспорттарыбызды биз бизди көчөдөн алып келген жокпуз. Биз муну мамлекеттен алдык. Ушул мамлекет эч кандай кайдыгер карап эле жөн эле берип койгонбу бул? Эч кандай документ болуп эсептелбейби деген суроо жаралып атат биринчиден. Мен сиздерден өтүнөт элем, өтүнүп сурайт элем. Себеби дегенде мен мисалы үчүн өзүм жеке ушунда 10 жыл айлыкка капит этип, чогултуп жүрүп, кызыл китеп жер алып, кызыл китеп алып, ии деп 5 жылдан бери үй салалы деп аракет кылып, тырмалап жүрөбүз. Бирок аягында келип туруп биздин ген планга киргизбей, үйүбүздүн баарын жокко чыгарып, бүгүн акимге барсак, балким силердикин так жооп бере албайт, балким силердикин кикке алып коюшу мүмкүн, мамлекеттик ипотекага алып коюшу мүмкүн дейт. Мэрге кайрылсак, силердин эмеңер жазылган убактыңар 20 күндөн кийин гана силердин очеретиңер келет дейт. Бизди эмне ушунда жөн эле бизди мындай тынч отуруп турсун деген маселе болду деген бизде суроо жаралып атат. Ошого мэр дагы, аким дагы так жооп бере алган жок. Сиздер биздин маселени чечип беришиңиздерди өтүнөбүз.